Акыркы мезгилде канчалык колдоо, коргоо, мыйзам, ар кандай чаралар колдонулуп келе жатса да, болбой эле аял затына карата болгон кордук, зомбулук, камкордук байма-бай катталып келе жатканы жүрөктү өйүйт, сай сөөгүктү сыздатат, өкүндүрөт. Эң башкысы, эркек деген атыңды жер бетине басат. Албетте, биздин динибиз жана үрп-адатыбыз боюнча үй бүлөдө атанын жана эркектин даражасы жогору турат. Ушул жерден эле суроо жаралат. Эмне үчүн эркектин орду жогору турат? Биринчиден, эркек физикалык жактан аял кишиге караганда алда канча алдуураак. Экинчиден, эркек аялды алат, ага тийбейт. Үчүнчүдөн, сен өзүңө жаккан кызды тандап аласың, ал сени тандабайт. Төртүнчүдөн, үйдүн финансылык булагы бул эркек болушу керек. Дагы башка критерийлер дагы бар. Мен негизгилерин гана санадым. Мына эркектер, муну баарыбыз эле билебиз. Ушул нерселерди кээ бирлери такыр башкача түшүнүк менен өзүн үй ичинде хан сезип, керек болсо кайын журтун алдында да падыша болуп, Аладдиндин килеминде жүргөндөй эле учушат. А сен билесиңби, аял сага жагың тийгенде кандай абалда болорун? Башка жер, башкача үрп-адат, кайнененин кыялы, башкача тамак жана башка ушул сыяктуулар. Анан кантет? Бир гана сени карайт, сага таянат, ата-энесин сагынат, куса болот, акыры стресске кабылат. Ошондо аны эркелете турган, кучактай турган, ага болуша турган адам сенсиң. Ошону ойлонбой кээде какып силкип, "Болдучу, башымды оорутпачы" деп кайра аны коркутуп, тамак ичпей туруп кетип, төшөктө да тетир карап жатып аласың. Ошол кезде өзүңдү келинчегиңдин ордуна коюп көрдүң беле? Жок, ал жөнүндө ойлонгон да эмессиң. Ага убактың да жок. Ошол эле убакта WhatsApp'та башка бирөө менен сүйлөшүп жатасың. Жыгалппы, уялбай, кайра аялга талапты коесуң. Аял киши үйдө отуруш керек. Аялдын милдети бала бакмай, күйөөсүн карамай, кайын журтту сыйлашы керек, күйөөсүн сыйлашы керек, дагы башка ушул сыяктуулар толтура. Ушундай нерселерди укканда күлкүм эле келип кетет. Кээде 50дөн ашып калган байкелерибиз ошентип дөөрүгөндө ичимен бир каткырам да кайра токтолом. А сен өзүң ошол аялга койгон талаптарга төп келесиңби? Карантин убагында үйдө бир ай отура алышпай, кээ бирлери баласын дене тарбия менен машык деп сабап жибергенге чейин барышты го. Баланы сенсиз деле аял багып ак сүтүн берип жатпайбы? Жумуштан келип көп болсо жарым саат көтөрөсүң. Анан чарчадым деп коңурукту кош тартасың. Күйөөсүн караш керек дейсиң. А сен аялыңды кандай кылып карап жатасың? Үйгө керектүү азык-түлүктү алып коюп болдубу? Аялыңдын сага сый көрсөтүүсүн каалайсың. А сен аялыңды кантип сыйладың? Төңгөлөк байлап коюп, суу чачыппы? Аялыңдын төркүнүн сыйлайсыңбы? Деги ал жака барганда да кайнатаң менен төрт талашып отурасың. Мен күйөө баламын. Уят дегенсип. Ал эми келинчегиңди алганда, астына барганда көп нерсени убада кылбадың беле? Жеңеңди жалдап алып, бул биздин бала, алтын бала, кыйын бала, жакшы бала, биздин балага тийген өкүнбөйт. Кана? Ошол сөздөрдүн бири. Керек болсо аялыңдын энесинен да жогору өтүп, уялбай отурасың. Эми бул белгилеп кеткендерим мындай эле турсун. Эми ушул аялга кол көтөргөн бул эркектин эң төмөнкү деңгээлдеги бир карааны гана болсо керек. Албай куш сага тийгенде ушул мени коргойт деп ишенбеди беле? А сенчи коргомоктурсуң, кордоп жатасың. Аялды сабаганга сенин мыйзам жагынан да, дин жагынан да, моралдык жактан да, кыргыздын каада салты боюнча да эч бир укугуң жок. Элибизде айтылып келет, кыз үйдүн коногу деп. Демек, ага коноктой мамиле кылышыбыз керек. Динибизде дагы айтылат, аял бул сага берген Кудайымдын аманаты деп. Аманатка кандай мамиле кылыш керек? Айтпасам да өзүң билесиң. А билесиңби, аялды мен үчүн кимдер урат жана сабайт? Алар акылсыздар. Аялына акылы менен алы жетпей калганда муштуму менен башкарып өтөт. Демек, сен аялыңды урсаң, акылың ошого жетсе, сенин акылың жок. Керек болсо, өзүңө балаңды душман кылып алышың ыктымал. Себеби, кандай гана бала болбосун, энесинин көз жашын төккөн адамды эч качан кечирбейт. Жана, сен ошол эле убакта ойлонгон жоксуң. Менин да карындаш эжем бар. Ал ушул абалга калса эмне кылат элем? Ошол мезгилде менин да көргүм келет. Катуу тийсе кечирип кой. Бирок билгинин, сени да, мени да аял төрөгөн. Аялыңды кордобо. Тескерисинче, бар күчүң менен корго.